Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Нарматова Самара, азыркы учурда Москва шаарындамын. Декабрдын 25-не чейин боломун Москва шаарында. Эгер үй алуу боюнча жеке өзүмөн маалымат алгыңыздар келсе, анда офиске келсеңиздер болот. Жана ошондой эле бүгүн Москва шаарында дагы бир кыргыз мекендешибизди туракчайлуу кылдык. Кардарыбыз Московская область, город Электростальдан үй алды. Канчага алды, кайсыл банктан алды, канча пайыз менен алды десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн сиздерге ушул маалыматтар тууралуу толук айтып өтөбүз. Мекендештер, кардарыбыздын сделкасы ийгиликтүү өттү. Кайсыл банктан алды? Азыр кардарыбызга суроо узата турган болом. Кайсыл банктан алдыңар? Транскапитал банктан алды. Канча болду үйдүн баасы? 5.420.000 болду. 5.420.000. Кайсыл жерден алдыңар? Город Электростальдан алдым. 2 комната алуу. Квартира идеальный. Квартира идеальный, документи ham жакшы экен, таза экен. Өзүңүз айтып кетмекчи. Ошо туалет, ваннасы отдельно. Комнаталары тоже. Комнаталары отдельно. Эшиктери бар, жакшы, бардыгы менин оюмдагыдай. Оюңдагыдай. Айына төлөмү канчадан чыкты? Канча миллион кредит болду силердики? Банк бизге 3.980.000 берди. Айына 73.430 айланды да. Айына төлөмү жакшы чыгыптыр, мындай кыйналбай эле төлөй турган, анан возможность болсо дагы үстүнө кошуп төлөгөнгө дагы болот экен. Мисалы, стабильно 100.000ден төлөй турган болсоңор, силер ипотеканы идеальный төлөгөн болосуңар. Ушуну дагы айта кетейин, баса белгилеп, эгер 100.000ден төлөгөнгө возможностуңар болсо, прям токтоосуз 100.000ден төлөй турган болсоңор, мына ар ай сайын платежга кеткен акчаңар бир 6-7 айды кыскарат. Первый 3 жыл болушунча банкка переплата кылбай төлөгөнгө аракет кылышыңар керек. Дагы суром, эмне үчүн Электростальды тандадыңар? Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз айтышы мүмкүн. Москвадан эмнеге албады, же болбосо жакыныраак областтан эмнеге карабады деген сыяктуу. Электростальда өзүм бир тууган сиңдим иштейт, Валбресте, ошол жактан карады. Ошол тарап мага ыңгайлуу болду да, негизи. Консультацияга келгениңди эстейсиңби? Мен сага Электростальды биринчи сунуштаган элем. Консультацияга келгенде, сиз айткансыз, анан кийин мен да ойлонуп көрөйүн деп эме кылдым. Баары эми итогу ошол жакка келип токтолдуңар. Себеби азыр Москвадан 10 миллионго квартира алсаң, 60.000ге примерно сдавать этесиң да. Ал эми Электростальдан алган кардарларыбыз, мисалы 5 миллион, 6 миллионго алган кардарларыбыз именно 60-70.000ге сдавать этишет. Себеби ал жакта складтар көп болгон үчүн ошол жактарына карайт экен. Баштапкы төлөмгө канча акча бердиңер? Баштапкы төлөм 1.630.000 болду. 1.630.000 болду. Процентный ставка канчадан болду? Процентный ставка 23 болду. 23% болду. Страховкасын эгерде төлөбөй калган учурда 24.9 менен болот экен. Ошол үчүн страховка төлөгөн үчүн 23% болду. Чыгымдарыңар канча болду банкка төлөгөн? Чыгымдар где-то 70.000 кетти. 70.000 болду. Ошо мекендештер, кардарыбыз бүгүн кубанычы менен бөлүшөт азыр. Биздин агенттикке деги эле канча убакыт жүрдү биз менен келишип түзгөндөн кийин, биздин жасаган жумушубузга ыраазыбы, өзүнүн оозунан угалы. Мен сиздин агенттигиңизге июлдарда келгенмин. Ошондо келип эле сразу сиз менен договор түзүп кеткенмин. Анан кийин ошондо 4 ай болуп калды. Анын арасында Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанга барып 1 ай жүрүп келдим. Анан кайра келип, кайра ишим уланды. Өзүңөр жашайсыңарбы же квартираны сдавать этесиңерби? Жок, өзүбүз жашайбыз. Өзүңөр жашайсыңар. Ошол жака жумушту өзгөртөсүңөр. Буюрса. Негизи баягы үй алып атканда жумуш өзгөртүү деген немеден ойлонгон жоксуңарбы?
Жок, ойлондум. Ойлонуңар. Эми үйүм ошол жакта болот Болоткандан андан кийин кийин ошол жака эле көчкөнүм ошол жак. жакшы дедим. Убакыт кетирбей, анан башка бирөөгө берип, үй алганың сезилбей калат да. Анан өзүң жашасаң, конечно, баягы күндө өзүң каалаган өзүң үйүң, ошол сыяктуу жакшы, эң туура чечим. Биздин агенттик жөнүндө дагы айта кетсеңер. Отзыв кандай экен негизи? Мындай кыйынчылыктар болбодубу? Мындай ойлонуу болбодубу силер биз тараптан, мисалы, кандай болот экен жумушубуз деген сыяктуучу? Менин жүрөгүм эмнегедир эме эле болду. Спокойный эле болдум да. Бирок сайылы акча жактан бир аз кыйналдык. Бир туугандарым жардам берди. Эжемдин бир тууган кайниси жардам берди. Сиңдим жардам берди. Өзүм бул жакта Некрасовкада турган бир тууган пайкем аялы жардам берди, жеңем. Караңыз кандай сон. Ошо жетпеген сумманы ошо бияктан жактан алып, анан кийин толуктадык. Бул дагы болсо, мисалы, сиздин адамдар менен жасаган жакшы мамилеңиздин айтып турат да. Себеби, мисалы, кээ бирлер бар, күнү келсе 20 миң даже таба албайт да. Анан мамилеге туруктуу болгонуңар үчүн силер менен мамиле кылып, силерге колдоо көрсөтүп жакындарыңар. Силер дагы жакындарыңар үчүн ар дайым даяр туруп, бир нерсе керек болсо жүгүрө калып, ушундай кылып бергениңер болсо керек деп ойлойм да. Ошондой болот. Ушул точно ушундай да. Себеби бул мамиле бул өтө маанилүү да. Айтсак го, Аллахым үй алам деген адамга ар бир жактан өзүнчө жардамдар келип, ушул үй алуу немеси ошончо акчаны таптыңар да, мисалы, аз эле убакыттын ичинде. Анан Кыргызстандан дагы акча алдыруу болду силерде? Ооба, сиңдимдин картасында акча бар эле. Сиңдим келечекке мурун турган эле. Келечек ошол где-то сентябрдын аяктарында которду. Анан ошол сумманы, жетпеген сумманы сиңдим М-банктан которду да. Ошо. М-банктан которду. Менин досума которду, ал досум бияктан немеден берди. Ушундай кылып кардарыбызга колдон келишинче биз тараптан дагы колдоолор болду. Ооба. Деги эле үй алам деген инсандарга эмне деп айтат элеңер? Ошо Самара Нарматованын эмесине келип, үй алсаңыздар болот деп айтмакмын кардарларга. Коркпой алсаңыздар болот. Ишенимдүү компания экен. Ошо. Эң башкысы баягы кардар менен иштешүүдө баягы ишеним го бул. Баягы кардар чын жүрөгү менен ишенип келсе, ишибиз дагы кетет, баардыгы ойдогудай болот. Оценка жасап атканда сүрөттөн айтып турат үйүңөрдүн аурасычы. Чындыгында баягы баардык мындай жарык, сонун өзүңөргө насип кылсын. Ошол үйүңөрдө ар дайым жакшылыктар болсун. Анан сумма кредитиңер өтө көп эмес. Эгер Валберисте иштей турган болсоңор, Валберисте иштегендер бизден көп алган. Чындыгында. Анан төлөө жаатында дагы аябай жакшы төлөп атышат. Ашыкча төлөгөндөр, көп суммадан төлөгөндөр, силер дагы ошолордун катарын толуктап, көп-көптөн төлөп, ашып барса 2 жылга жетпей ипотекаңарды жаап, Самара же Москвадан үй керек болуп атат, дагы сиз алып бериңиз деп кайрылып калгыла буюрса. Ошол күндөр келсин. Негизи аздан баштаган жакшы. Өтө кымбат үй алып кыйналгандан көрө, арзаныраак үй алып, анан аны чоңойтуп, же болбосо кеңейтип, же болбосо аны сатып үстүнө кошуп, анан дагы бир жакшы жери алгандан кийин үй алып, аны туура төлөп бүткөндөн кийин аны саткың да келбей калат. Себеби ал сага чисто ар ай сайын пайда алып келип турат. Эмне үчүн сатасың? Мисалы, бул жактан башынан алсаң деле, ошол сумма сага ар ай сайын жардам болуп турат. Ал дагы сонун да. Жаның кыйнап кичине иштеп коесуң, зато кийин сага ар ай сайын как прибыль болуп турат. Мисалы, жок, бул жактан иштебейм, бул жактан кетем десең деле, Кыргызстанга барсаң, артыңан 60 миңден ар ай сайын барып турса, чисто жөн эле жашаганга, күнүмдүк жашоо тирикчиликке менимче жетет. Азыр көп эле Кыргызстанда ашып барса 50-60 миңге айлыкка иштешет. Эң бул туура нерсе бул турак жайга, кыймылсыз мүлккө аракет кылган да. Ушул сенин кадамың туура деп айткым келет. Себеби жылдар бир паста өтөт. 5 жыл бир заматта өтөт, 3 жыл бир заматта өтөт. Сен үй алууга эмне түрткү болду сага? Просто үй алууга канча жылдан бери Москвада экен, Кыргызстанга барат экен, келет экен, просто убакыт өтөт экен да. Биз жөн эле башка бирөөлөргө акча берип атыптырык да. Анан
ошол себептен мен өзүм эле алганым жакшы деген чечимге келдим да. Бул чечим эч кимдин совети жок, өзүңөр көбүрөөк жүрүп ойлонуп анан ушул чечимге келдиңер. Мен апамдын бир тууган сиңдиси дейм да, кечиресиз. Апамдын акесинин кызы айтты, ала бер, коркпой депчи. Анан өзүм бир тууган эжем айтты. Анан ортолордо болуп, анан кийин сразу эле сизге келдим да, ошондо эле келип эле анан кийин келишим түздүм. Келишим түздүм да. Ооба. Негизи баягы үй алууда бир инсан түрткү болот да. Азыркы экөөбүздүн видеобузду көрүп аткан адамдар дагы балким кандайдыр бир деңгээлде көпчүлүгү видеону аягына чейин көрбөйт. Алыптыр да, болуптур да деп эле өтүп кетет. Негизи видеону аягына чейин көрсө, көп нерсени түшүнмөк. Мисалы убактысын ошол эле учурда убакыт акчасын да үнөмдөп. Азыр силер мындайча айтканда накопительный счет ачтыңар да. Бул силердин биринчи кадамыңар. Ошол силер ар ай сайын чогултуп ушул жака төлөгөн акчаңар силердин эртеңки күнүңөр үчүн көп чоң пайдасы бар. Ошон үчүн баягы Россияга келип айтат го, баягы иштей бересиң, акчаңды чогулта бересиң, өзүңчө эсептейсиң бул жакта. Мен айына мынча сом таап атам, 100 000 сом таап атам, бир жылдан мынанча сом акча табам дейсиң. Бирок ошо жыл өткөндөн кийин ошол акча жок да. Себеби анын жарымынан көбү чыгымга, ага кетет, буга кетет, ал сурайт, тиги сурайт, анан бөлүп сөлүп берет, ушинтип атып эле жанагы акчаң жок. Ошон үчүн баягы азыр бул жакта силердин накопительный счетуңар ачылды дегенин себеби ошол. Бул жака салган акчаңар эч жака күйбөйт, эч жака кетпейт, чогулат. Канчалык силер көп салган сайын ошончо силерге пайдасы чоң. Ошол эми ипотека алгандан кийин болду, ипотека менен жашоом башкача деңгээлде болуп кетет же башкача жашап калам деген ойдо болбогула. Төлөм деген аз. Канчалык көбүрөөк төлөсөңөр, ошончо ипотеканын проценти аз болот. Ошо өзүңдүн оюңду дагы бир сир айта кетсең. Өзүм ойлорум жакшы эле, ошо сиздердин эми компанияга кайрылыңыздар деп айтам. Ошо ишенимдүү. Биздин компанияны каяктан алдың десе, кээ бир кардарлар бар экен, өзүм эле аракет кылып алдым дегендер да ук. Мен ютубтардан көргөм, сиздин ютубтардан көрөт элем. Анан эжем да айтып калды, ала бер, коркпой депчи. Анан эжемдин кудасы алган экен сиздерден айрылып, город Химкиденчи. Анан кийин алдан да былтырлары эми совет сурап, чалып сураган элем. Эң сонун. Ошо мекендештер, сиздерге дагы үйлүү болуу насып кылсын. Эгер үй алам деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, азыркы учурда мен Москва шаарындамын. Декабрдын 25-ине чейин болом. Андыктан сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Жеке өзүмө маалымат алып, келип, сүйлөшүп, эгер шартыңыздар сөзсүз түрдө туура келип жатса, финансовый жактан даяр болсоңуздар, албетте үй алууга сөзсүз биздин компания командабыз менен биргеликте жардам көрсөтөбүз.